Assalamu алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз Жалал Абад базар курган жергесиндебиз. Ошол жерден коро жайыты менен сатылат экен. Азыр ээсинен дагы бир катар маалыматын алып беребиз. Маалымат алганча каналга катар электер катталып, лайктан басып, жакшылап колдоп туруңуздар. Окей. 2 миллион 600 миңге коюлуп атат баасы. Менимче арзан коюлуп атат окшойт дагы. Ой пикириңиздерди комментарийге жаза кетсеңиздер болот. Сайыз убагында курулган үй экен бул. Дубалдары өтө бекем болгону мынагу тамы гана бир аз эскилиге жетип калган, бирок дубал өтө пышык экен туугандар. Пышык кирпич менен курулган экен. Муну ремонт кылып, кайра баштан үстүн жабып алып жашай берсе болот экен. Курунун аянты 30 сотик баягы стройка кыла турган жери бар экен, анан жайыты бул жагы 80 гектар бар эле дейт. 80 гектар дейт. Бул жагы өтө кеңир экен жайытчы. Акман жергесинен ушундай болгон коро сатылат экен. Азыр бир катар маалымат жана аянтын документтерин бардыгын маалыматын бир четтен айтып өтөбүз. Мага жакыныраак келсең тууган, бул жерде курулуш кыла турган 30 сотик жери бар экен, коронун. Курулуш кыла турган, сүрүп тегиздеп, өзүңөргө ыңгайлаштырып, өзүңөр ойлогондой кылып курулуш кылып ала турган 30 сотик жери бар экен. Анан ошогу көрүнүп турган бочкадан бер жагы экен, коро. 6 пролет бу. Калганы наркы кошунанык экен туугандар. Азыр тегеретип тартып, видеонун уландысында маалыматын берип баштай беребиз. Эгер кимге макул келсе, адресин чубак ажынын улагы болгондон өйдө жагы деп түшүндүрүп койсок жакшы болот экен, түшүнүктүүрөөк болуш үчүн туугандар. Так, эмне ат майдан эле? Ат эстен чыгып калды. Келатканда Колот айылындагы, мынакей чоң аламан болчу жердин өйдө жагындагы королордо экен. Ошогу бочканын бер жагы болуп калат экен. Так, эми бул жерге ремонт основной үстүн жабыш керек экен, болду. Калган жагын ушумойдон пайдаланса боло берет экен. Так. Бул жерге келбей калганыбызга 15 жыл болуп калды дедиң, 15 жылдан бери турган немеси ушул экен туугандар. Бул жерде мынакей навес бар экен. Очок гана, тандыр азыркы күнгө чейин иштей турган жакшы эле абалда экен туугандар. Анан эми азыркы заманга мындай салыштырганда бузу эле башка бир азыркы заманга ылайыкташтырып, жанына кудук кылып, шарт кылып алса болчу да экен. Анан бул үйдү деле кайра ремонт кылып алса болчу да эле. Кирпичтен экен, эми баягы пагза болгондо үстү тешилип, агып, наркы берки болот эле. Бул союздугу өтө бекем, пышык болот. Муну ремонт кылып алса болот экен туугандар. Так. Басына келсек, канчага коюлат баасы? 2 миллион 600. 2 миллион 600га коюлат экен туугандар. 2 миллион 600га коюлат экен, жакшы кылып түшүп берем дейт. Арка жагында тартып коелу. Эми азыркы замандын талабы мындай кудуктарды кылып, бул жактан кичине сүрүп тегиздеп, баягы жазы менен, кышы менен жааган кар бир жерге келип чогулуп, чөлмөктөй турган кылып койсо дагы болсо керек менимче. Эмне жерде кудук бар экен эле? Эмне жерде кудук бар экен ягынан. Так, окей. Ошол жерден ичет, малбой суу ичет экен. Ушундай туугандар, жайыт болсо өкмөткө караштуу экен, эгер документ кылып пайдалансаңыздар да болот экен. Анан ушул жерге келип отурган адамга короче өйдө жагынан налог төлөп, мындан биягына коро жок экен дальше, Мындан биягына дальше коро жок экен туугандар. Ушундай баасы болсо 2 миллион 600га коюлду. Болду, колдон келишинче маалыматты алдык, тарттык туугандар. Кимдир бирөөгө макул келе турган болсо. Кошумча маалыматтарды эми телефондон айта бересиң, кимдир кызыгып чала турган болсо. Кызыл китеби бар, бардык документтер. Документтери, кызыл китептери бар туугандар. Ал документти дагы тартып коюш коебуз.